Москвада иштеп аткан кезимде ошол кездеги мамлекет башчысы президент Роза Сакын Отунбаева мени мажбурлап келип коопсуздук кызматынын катчысы кылып дайындап койгон. Жок болбойт десем да болбой, кыстап отуруп коюп койгон мени. Сиз керексиз бияка деп. Анан кайра 3 ай, 4 ай иштеп, анан баягы жаңы конституция кабыл алгандан кийин коопсуздук кызматы деген жаңы конституция каралган эмес, анда коргоо кеңеш деп калган. Кайра Москвага кете берейин, жумуш орунду турса, жок, мен сизди кетире албайм. Сиз бу жерде улуттук деңгээлде терроризмге каршы борборун түзүшүң керек. Сиз мен ошо СНГ мамлекеттеринин ошондо иштечимин да, Москвада. Мына ошондой антитеррордо ошол борборду улуттук деңгээлде бу жерде түзүңүз деп туруп, мени улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин төрагасынын биринчи орун басары кылып дайындап, терроризмге каршы күрөшүү борборунун директору кылып мен биринчи болуп приказ дайындады. Мен ошону калыптандырдым, ошол борборду түздүк. Анан бирок иштеп атканда ошондо саясий кырдаал башкача болуп кетти. Жанагындай президентке чыгабыз деген амбициясы, именно амбициясын алдырып, президент болобуз деген гана, президенттен башка эчтеке кереги жок мага деген адамдар чыгып президент болобуз деп чыкты. Ошондо мен макул эмесмин деп кызматтан кетип калдым. Анткени биздин мамлекетибизде коррупцияга абдан бата баштаган ошол кездеги жетекчилер. Фамилияны деле айтам керек болсо. Мамлекет башка органдарда да абдан коррупция гүлдей баштаган. Мен ошого макул эмесмин деп Роза Сакынга бачың айттым. Роза Сакын ал временный болчу. Уже ал жетпей аткан кете турган мезгил болчу. Ага айттым, момдайлар болбой атабы, эл талап кылат, мен кетип анда деп кетип калгам. Хотя мамилебиз абдан түзүк болчу. Ал мен сыйлачы, экөөбүздүн ортобузда уруш эмес, жогорку тонда да сүйлөшкөн эмеспиз. Абдан мындай полуслово түшүнүп турчубуз. Мен кетип калгам. Ошо кеткен мезгилде мен жана патриот жигиттер бар, азыр жүрүшөт. Мен улуу, мен агайларым да бар. Мен курдаштар да бар. Ошолор келип туруп мени кыстап отуруп, сен азыр бул президенттикке койбосоң болбойт. Сеникиндей түшүнүк, сеникиндей аскер кызматын түшүнгөн, ал кезектеги конституция боюнча президенттин милдеттеринин негизги бири бул коопсуздук маселесин кароо, коргонуу маселелери. Калгандарынын баары өкмөткө кирмекте. Мына ошол экини сен түшүнгөн адам катары сен барбасаң болбойт деп кыстап отуруп мени кандидаттыкка койдурган. Анан коюп, анан билесиңер кандай болгон, фальсификация болуп отуруп бүткөн. Анан ошондон кийин мен отставка берип алып, 10 жыл үйдө отурдум. Мен амбициям жетилип барган эмес. Эптеп мага президент болоюн деген менде максат жок болчу. Раз эл суранууда барып көрөлү деп кылдык. Канча жолу мени акчаларын көтөрүп алып, дипломаттарга толтуруп алып, сумкалар менен могу акчаны алып чыгып кетчи деген күндөр болду. Жок дедим. Мен могу команданы да сатпайм. Мен акча үчүн келген эмесмин, мен амбиция жумун, мен элге кызмат өтсө өтпөсө жок деп, тааныш жок деп болгон эмесмин.